Меккеге сапар Фелик менен 5-күн. Конок үйдөн чай ичип эшикке чыксам күн аябай жылуу экен. Колдорумда күндү көрүп койсун деп чечтим. Карагайлардын жытын-жыта 5 километрлик токойдон да чыгып кеттим. Андан кийин ошол эле эгин талаалар жана аны курчаган бак дарактар. Бүгүнкү күндүн талааларында жалаң гана жүгөрү, күн карама, буудайлар гана эгилиптир. Күн карамалар өтө эле көп экен. Эгин кайсы жактан бүткөнү деле көрүнбөй калып жатты. Жолдон Альчиктен болгон Заур деген бир тууганыбыз токтотуп, муздак суу, халал сосискалардан таштап кетти. Саат 5терден кийин салкын жел ургандыктан жылуу кийинип, дароо сосиска менен перекус кылып алдым. Жолдун боюна токтоп, крутой спуск подъемду тартып жатканда Кико аябай катуу өтүп кетип, шамалы фураныкындай болуп, ошол убакытта камерам да жакшы иштебей калды. Эми Тикодон да коркучу болдум. Бүгүнкү күнү кыргыз байкелер өтө көп токтоп жатышты. Видео сүрөткө түшкөндө негедир уялышты. Мен бүгүн кечке чейин жүрө ала турган аралыкта бир гана конок үй бар экен. Орундук алып коеюн деп чалсам албады. Баары бир бара берейинчи деп чечтим. Күн да кирип аябай караңгы болуп калды. Жолдун четинде жүрүш деле аябай кооптуу болуп калды. Дагы бир жолу чалайын деп чалсам, келе бер орун бар дешти. Конок үйгө дагы 10 километр бар болчу. 4 километр жүрүп, өтө көп риск кылбайын деп жолдун боюнан коопсуз жер таап, жүргөнмүштүн поводуна басып кеткен палаткамды жайып, курсакты тойгозуп эс алууга кеттим. Меккеге сапар Велик менен 6-күн. Россиядагы биринчи палатка менен уктаган күнүм мен ойлогондон деле жакшы болду. Үшүп калам деп ойлогон болчумун, бирок андай деле болгон жок. Таза абада уйкум бат эле канып калды. Кечинде палаткамды коюп жатканда айлана чөйрө таптакыр көрүнгөн эмес болчу. Бүгүнкү күнгө ниетти түздөп сапарымды алга уладым. Күн сонун чыгып, салкын жел уруп турду. Жаткан жеримден 15 километр өткөндөн кийин чытырман токой башталды. Токойдун ичинде 2-3 сааттай жүрдүм. Ортосунда болсо магазиндер, кафелер бар экен. Ал жактан суунун запасын толтуруп, жей турганга нан алып алдым. Борисоглебск шаарына жеткенде нан менен ширендик жеп, түшкү тамакты кылып алдым. Шаардан өткөн соң кечки тамакка халал кафе издей баштадым. Буйрук эмес окшойт. Таптакыр чыкпай койду. Интернетте көпчүлүк жерлерде иштебей жатты. Новоаннинский шаарынан конок үй караштырып, чалып орундук алып койдум. Билинбегени менен бүгүн 150 километр жүрүп койдумун. Буттарым подъем жолдорго көнүп калгандыгы кубандырды. Бүгүнкү күндү көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар Велик менен 7-күн. Бардык кийимдеримди кечинде жууганга берген болчумун. Таза кийимдер менен сапарымды уладым. Конок үйдүн жанындагы супермаркеттен суунун запасын, халал кафе жок болуп калса, жей турганга нан пан алып алдым. Шаардын чоң жолунан кете бериптирмин. Алдымда артымды карасам, фуралар көрүнбөйт. Кызык деп картаны ачсам, Волгоградка бурулган жакты байкабай калып, 15 километрдей жол адашып жүрүп койтурмун. Баса шаардан чыгып баратканда да бир жолу адашкан болчумун. Эч нерсени ойлонбой жөн гана күлүп койдум. Волгограддын трассасына чыгып, кайра картаны карап койдум. Түз жол менен кете бердим. Саат 2-лерге жакын бир да кафе чыкпай, аялдамадан эс алып, курсагымды тойгозуп алдым. Эртең менен башталган бетиме соккон шамал түштөн кийин да уланып жатты. Шамалга каршы катуу жүрө алган жокмун, бирок мен шашкан деле жокмун. Жолдо ошол эле күн карама талаалары кездешип жатты. 5:30 Михайловка шаарына жетсем, ал жакта халал кафелер абдан көп экен. Ошолордун бирине кирип, 2 маал тамак жегенге заказ берип койдум. Телефонумдун зарядын толтуруп, картаны ачып кийинки конок үйдү карасам, 50 километр бар экен. 2 саат жакшы ылдамдыкта, жарым саат караңгыда жүрсөм буйруса жетип калам деп ойлодум. Тамактарды сумкага салып аракетти баштадым. Жолдон Фаркат байке менен жолуктум. Сени көздөй келаттым, айланып келдим деп Фаркат байке жакшы сөздөрүн айтып, колдоо көрсөтүп кетти. 1 саат өткөндө саат 7де эле күн кирип кетти. Жолдун чети таштак экен. Конок үйгө барган аракетимди токтоттум да, палатка койгонго жер издей баштадым. Фуралар токтогон жер бар экен. Алар жетпеген бак дарактардын жанына жайгашып алдым. Курсак аябай ач болчу. Дасторкон жайып, курсак тойгозуп эс алууга кеттим.